Сиздин манасыңыз өзбекчө болуп калыптыр. Ыр 4 саптан уйкашпай, 6-7-8 саптан болуп калыптыр деп сындайт. Алар өзлөрүн жаш муун катары сезип, илим билимди сезип, ал эми Сагынбайды эски муун эчтеке билбеген караңгы адам катары кабыл алып атат да. Эй, Сагынбай, билген манасыңды тез жасырып бүтүрсөңчү. Болбосо судка беребиз деп опузалайт. Эми ал мезгилде Сыдык Карачев, Касым Тыныстановдорду карасак, бир 20-30га чыкпаган эле жаш балдар экенин көрөбүз. Бүгүн биз сөз кылып жаткан Касым Тыныстановдогу кыргыздын өз жазуусу 20-кылымда гана пайда болду деген пикирде болгон. Кыргыздын тарыхын 100 бетке жаздырыптыр. Ыр менен кыргыз тарыхын. Өкүнөсүң, ошол 100 бет кыркылып жок ким алып кеткен. Лаяморт баатыр. Бул ким, кайсы элдин баатыры деп ойлойсуз? Сагынбай Орозбаковдун манасы биз үчүн баа жеткис булак десек болот да. Биз манасты бүгүн балким сиз билгенден кичине кеңири баяндайбыз. Айрым учурлар сиздин түшүнүктөргө дал келбей калышы дагы мүмкүн. Накта кыргыз тили кандай болуш керек деген чырды мындан туура 100 жыл мурда эле чоң манасчы Сагынбай Орозбак уулу менен Касым Тыныстанов баштап коюшкан экен. Эми биз алардын өрнөгүн улай кыргызча кандай айткан, кандай жазган туура болот деп тартышты токтотпой келебиз. Мындай талаштын чубактын кунундай чубалышына негиздүү себептер бар. Аларды азыр кеңири баяндап беребиз. Биз менен кала бериңиз. 1925 жыл Сагынбай манасчыны чоңдор Ташкентке чакыртышат. Анда болгон окуяларды Сагынбайдын манасын кагазга түшүрүп жүргөн Ыбырай Абдрахманов жазып калган. Биздин баян ошол эскерүүлөрдүн негизинде болот. Ана жууду бетини, акка алып метини, ана жууду колуну, ушу жашка келгиче, арстан манас жаш бала көрбөгөн мындай жолуну. Сагынбайды кабыл алган Касым Тыныстанов муну угуп, сиздин манасыңыз өзбекчө болуп калыптыр. Ыр 4 саптан уйкашпай, 6-7-8 саптан болуп калыптыр деп сындайт. Бул сөздөр Сагынбайга өтө катуу тиет. Мен өмүр бою айтып келаткан манасымды кантип кайрадан уйкаштырмак элем деп таарынып, ортодо сен Ормонхандан берки өчтү менден алгың келип жатабы дегенчелик катуу сөздөрдү айтып, экөө урушуп кеткен дейт Ыбырай молдо. Бул муундордун кагылышы деп коет биринчиден. Алар өзлөрүн жаш муун катары сезип, илим билимди сезип, ал эми Сагынбайды эски муун эчтеке билбеген караңгы адам катары кабыл алып атат да. Бул бир. Экинчиден чиновниктин мамилеси деген болот. Адамдар кызматка келгенде, бир даражага ээ болгондо астына келген кишиге үстүртө мамиле кылат да. Бул эми мен ойлойм Касым Тыныстанов кандай эле мындай кыргыз тилин жанагындай байлардын тили, кедейлердин тили деп бөлбөсө керек анчалык деле. Болгону мамиле жанагындай кадимки эле адамдык мамиледен улам. Эми те алыстан бир сабасыз манас жабышка келсе, тоонун түбүнөн. Ал өзү шаарда турса, Борбордо, Ташкентте анан кабыл алганда тебетейин сүйрөп келди да, чынки анан ага кичине акыл айтып, антип митип жерине түшүп керек эле да. Ал жерде жалгыз Касым Тыныстанов эмес. Ошол Сагынбайды жакшы билген, тааныган Эшеналы Арабаев кошо Сагынбайды кодолуп атат да. Ал Эшеналы Арабаев эмнеге антип атат? Анткени ал бийликтин ээси, ал чоң баарын башкарып атат. Анан Сагынбайды айтат, "Эй, каматып салам" деп түстөн түшүп коркутуп атат да. Эгер эми ал мезгилде Сыдык Карачев, Касым Тыныстановдорду карасак, бир 20-30га чыкпаган эле жаш балдар экенин көрөбүз. Жүрөктөрү кайнап турган, кандайдыр бир тез ишке ашыргысы келген жаш абалда болушкан. Ошондуктан бул иш аракеттерди ошого дагы байласак болот. Башкача айтканда 1920-жылдардын коомдук, саясий, тарыхый абалына байланыштырсак болот деген ойдомун да. Андагы Эшеналы Арабаев дагы иттин тезеги дары болот десе, дарыянын башына кетет деген раско. Эй, Сагынбай, билген манасыңды тез жасырып бүтүрсөңчү. Болбосо судка беребиз деп опузалайт. Манасты жаздыруунун созулуп кетиш себептерин дагы айтып беребиз. Анан
Ошону менен жаңы кыргыз өкмөтүнөн өмүрү укпаган ачууга жеп шады татуу сынган Сагынбай андан кайтканы манасын көңүлдөнүп жаздырбай койду деп эскерет Ыбырай Абдрахманов. Болбосо Сагынбай өзүн Семетейчи деп эсептеп, менин пирим Семетейде экен. Ошону менен Сагынбайдын Семетейинен бир дагы сап жазылбай калган. Бул кагылыш жаңычыл орус тилин прогресстин тили деп тааныган кеңеш өкмөтүнүн өкүлдөрү менен эски кыргызча сүйлөгөн кыргыз тилин адабий диалекти деп ылгабай баарын жуулуштуруп ырына кошо берген эскичил жомокчу Сагынбайдын кабылышуусу болгон. Бул илгертен келаткан эски кыргыз адабияты менен жаңы кыргыз адабиятынын кабылышуусу. Eskичилдик дегенге келели. Eskичилдик. Жана мен айтып өттүм го, Сагынбай Орозбаковдун тилинде орто Чагатай тили деп коебуз, орто Азия түрк тили бар. Ошол экинин да сөздөрү көп өтө билесиз. Окуп көрсөңүз байкайсыз ошол экени. Бул баягы эскичилдикке каршы күрөшүү, хандык, зулумдукка каршы күрөшүү деген дагы бир ураандар болбоду беле. Сагынбайдын Орозбаковдун тилинде дагы ошол экил байыркы, жосо орток түрк адабий тилинин элементтери болгон үчүн дагы ошол экил кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн таасирин тийгизсе керек деген ойдомун да. Сагынбай Ормонхандын айылынан болуп, эски кыргыз манаптардын санжырасын жакшы билип, дайым айтып, эскини жактап жүргөндүктөн жаңы большевиктер бийлиги үчүн ал тап душмандардын ырчысы эсептелген. Ушундай таптык күрөштөн улам эзелтен өөрчүп өнүгүп келаткан кыргыз тилинин казнасы болгон Манас жомогу жаңы кыргыз тилинин өзөгү болуудан калып, орус тилине орун бошотуп берген. Муну мен айткан эмес, муну эч эле Болот Юнусалиев, Бүбүнө Орузбаев сыяктуу болгон академик ага эжелерибиз айткан. Кыргыз тилинин адабий тили бул элдик озеки чыгармалардын тили деп эч эле айтышкан. 1990-жылдары көбүрөөк айтыла баштаган бул иш. Бирок Болот Юнусалиев муну 1970-жылдары жазганын көрөбүз. Ошондуктан биздин кыргыз адабий тили өзү табигый жол менен өнүгө турган болсо, анда ушул элдик озеки чыгармалардын тили, анын ичинде эң көрүнүктүү чыгарма болгон бул Манас эпосунун тили болуп эсептелиш керек эле. Бул биринчи теориялык өңүттөн алып караганда ушундай. Экинчи практикалык жагынан алып карасак, Сагынбай Орозбаковдун тили өтө бай тил. Биринчиден, мурунку кыргыз тилинин тарыхый пласттарында өзүнүн ичинде камтып турат. Ошол эле мезгилде Сагынбай Орозбаковдун дагы бир чоң өзгөчөлүгү бул азыркы кыргыз тилинин диалектилерин дагы өз ичине камтыган. Бизге белгилүү болгондой, Сагынбай Орозбаков Кыргызстанды түрмө-түр кыдырып, ар бир аймакта болуп, ошол жерде Манас айтып келгенин билебиз. Мына ошондо Кыргызстандын аймагын кыдырып жүргөндө Таласта болсун, Баткенде болсун, Ош Жалал Абадта болсун, бардык кыргыздардын тилин өзүнүн ичине алган. Андан сырткары Сагынбай Орозбаков сабаттуу адам болгон деп эсептелет. Байыркы Чагатай тилин, жосо Орто Азия түрк адабий тилин дагы билген деп эсептейбиз. Ошол тилдин дагы өзгөчөлүктөрүн өз ичине камтыган. Мына ошол өңүттөн алганыбызда азыркы кыргыз адабий тили ушул Манас эпосунун тили болгондо бул жакшы болмок деген ойдомун да мен дагы. Ушул Бүбүнө Орузбаева, Болот Юнусалиевтердин сөздөрүнө кошулуп. Анткени жанакы мен айткандай эле диалектилерди өз ичине камтып турат. Мисалы үчүн баласыны деп айтат, үчүнчү жактын таандык мүчөсүн ушундай кылып айтат. Бир жерлерде Таластын коборун кошуп келет, келе жатыр деп да айтат. Мына ушунун бардыгы тең өз ичине камтыгандыктан бай тил болмок деген ойдомун да. Эмнеге Тыныстанов Манастын төрт саптан уйкашпай калганын сындап жатат деп ойлойсуз? Анткени ал кыргызча уйкаш айтылган Манасты орус адабиятынын ченемдери менен ченеп баштагандыгынан чыгып жатат. Бул кыргыз тилине орус жүгөнүн катуу ошондо эле башталганынан кабар берет. 1924-жылы дүйнөдөн кайткан Ленин ар бир элдин өз тили биринчи орунда болуп, орус тили үстүмдүк кылбаш керек деген пикирде болсо, анын ордуна келген Сталин тескерисинче орус тили эсирге кирген бардык элдердин
жаңы кеңеш мамлекетинин негизги тили болуш керек деген саясатты жүргүзгөн. Ошону менен эсирге кирген улуттук тилдерди коомдук майдандан сүрүп чыгаруу ишке ашырыла баштаган. Так ушул жылдары кеңештер бийлиги элдик чыгармачылык пропаганданын таасирдүү куралы болуп аларын жакшы түшүнүп калган. Фольклор жыйноо, аны жаңы бийлик максаттарына турулоо иштери эсирге кирген бардык элдерде, жерлерде жүргөн. Манасты жаздыруу дагы ушундай максатта ишке аша баштаган. Бирок анда деле манас чоңдорго саясий максатта керек болсо, аны сактап калууга чындап далбас уруп баштагандар боло жүргөндөй эле жеке демилгелүү жарандардан чыккан. Деген менен, бул окуя орун алган 1925 жылы Кыргыз чергесинде кызыл большевиктердин бийлиги али бекем орно эле учур эле. Бизге большевиктер бийлиги дайым эле элдин толук колдоосуна ээ болуп, кыргыздар аны сүйүнүп кабыл алган деп ханыбызга сиңдире ишендирип коюшкан. Чындыгында ал учурда кыргыздын эски манаптарынын таасири дале күч болуп, эл алардын айтканын угуп, артынан ээрчип турган. Андыктан большевиктер өз бийлигин чыңдаш үчүн манаптарды аеосуз жок кылышы керек болчу. Мен өкүнгөн жерим алтынчы томдо болуш керек. Сагынбай абдан уккан көргөнүн баарын билип калган киши да эч унуткан эмес. Кыргыздын тарыхын 100 бетке жаздырыптыр. Ыр менен кыргыз тарыхын. Өкүнөсүң, ошол 100 бет кыркылып 105 бет да жок, ким алып кеткен. Азыр кол жазмада жок, ошол араб оригиналда жок, ким алганы белгисиз. Кыргыздын тарыхын жазган ошо беттер жоктур ата. Сагынбайдын сөзүнөн. Сагынбай кыргыздын тарыхын 100 бет оңой эмес да. Бир колонка 2ден момундай көргөндүрсүз. 2ден колонка ырсаптары түшөт. 100 бет кыргыздын тарыхын айтып берген экен. Ыр менен ошо жоголуптур. Ким кыркып кеткен, лезвиянист турат, кыркып алган. Ошону менен жаңы бийлик кыргыздар өз алдынча эл болуп, манаптар аларды бийлеп турган заманга тиешеси бар нерсенин баарын кырып, жоюп, такыр жогото албаганын бурмалап, кунун качыра башташкан. Согушта бардык каражаттары жакшы болгон. Эски кыргызга таандык сөз, жазма тил, адабият, маданият, тарых, элдик чыгармачылык мунун баарында эски бийликтин манаптардын катышы изи болгон. Андыктан анын баары тапкүрөштүн курмандыгына айланган. Орус келгенге чейин кыргыздын битик аталган өз жазуусу болгонун, кийин иш жүзүндө анын уландысы катары каралган Карахан, Уйгур, кийин Чагатай жазууларын колдонуп келишкенин көз жаздымында калтырышкан. Бүгүн биз сөз кылып жаткан Касым Тыныстанов дагы кыргыздын өз жазуусу 20-кылымда гана пайда болду деген пикирде болгон. Мунун максаты орус келгенге чейин биз артта калган тарыхы, жазуусу жок бир байкуш эл болчубуз. Орус эли, орус тили гана бизге жакшы жашоо алып келет деген идеяны сиңдирүү болгон. Албетте, эми жаңы жаркын турмушту куруучулар орустун тилин, дилин билген, эски кыргызчылыкты жектеген большевиктер болмок. Касым Тыныстанов дүйнөгө болгон көз карашына орус тили зор таасир тийгизгенин өзү дагы баса белгилеген. Касым орус түзем мектебинде билим алганы ага жаңы жашоодо жол ачкан. Анын расмий өмүр баянында түбү кембагал дыйкан үй бүлөдөн чыккан делгени менен баласына биринчи жаңы усул өзбек мектебинен кийин орус түзем мектебинен билим алууга шарт түзүү ал учурдагы кембагалдар эле эмес, байлардын деле колунан келе берген иш болгон эмес. Албетте, Касым Тыныстановдун жаңы жазма кыргыз тилин түптүү эмгеги зор болгон. Ал кыргыз тилин латын тамгасына өткөрүүнүн башында турган, кийин кирилл тамгасынын негизинде түзүлгөн жазуу эрежелеринин долбоорунда иштеп чыккан. Анда кыргыз тилинин үндөштүк же сингармонизм аталган мыйзамын сактап калып, аны орус тили менен айкаштырууга аракет кылган. Бул аракети үчүн ал улутчул деп айыпталып кеткен. Ошентип учурунда тапкүрөштүн кылычын чапкандар эртеси өздөрү душманга айланып, баарын опторткан тажал репрессиялардын курмандыгына айланып турган. Тыныстановдун бул багыттагы иштери тууралуу мурдагы чыгаруубузда айтып бергенбиз. Кенен маалыматты ал видеодон көрүңүз. Алдында шилтеме бере кетебиз. Сагынбайдын манасынын биз үчүн кызыгы жана өзгөчөлүгү анын кеңештер дооруна чейинки мезгилде калыптанып калгандыгында.
Сагынбай кыргыздын бардык аймактарын кыдырып, Анжан кыргыздарына чейин барып, манас айтып, ал жактагы элдердин сөздөрүн, айтымдарын, көргөндөрүн бүт өзүнүн манасына сиңиштирип, журулуштуруп алган. Эми бул жерде айта кетчү да бир сөз, көпчүлүк манастын кыскартылып чыгарылган варианттары аркылуу гана тааныйт. Андыктан манастын кеңдигин, Жомокчунун чыгармачылык жөндөмүн толук таанып, аны кабыл алуу кыйынга турушу мүмкүн. Биз манасты бүгүн балким сиз билгенден кичине кеңири баяндайбыз. Айрым учурлар сиздин түшүнүктөргө дал келбей калышы дагы мүмкүн. Бирок биз сөзүбүздү жазылып калган манастын тексттерине, эскерүүлөргө, эксперттердин пикирине таянып баяндап беребиз. Агай, анан мисалы үчүн бизге кийин келген сөздөрдө деле а киши которуп койду, анан азыр кээде котормодо алынып колдонулуп кетип атат, ошол эле жана керик, акыра деген сөздөр, ошол канчалык туура? Эми бул сөздөрдү албетте Сагынбай өзү чыгарган эмес. Жана жогоруда айтпадык, бул киши билимдүү киши болгон. Айрым маалыматтар арасында арабча китептерди окуган. Молдолордон уккан. Бизге арабизмдер менен иранизмдер кантип келди? Биринчиден ошол сабаттуу адамдардын тили менен келди да. Экинчиден баягы озеки кошуна элдер аркылуу келди. Анан ошондой болгондон кийин бул киши баягы эл аралап көп жүргөндүктөн баарын уккан, билген. Анан баягы айтып атканда өзүнөн өзү куюлуп текстке кирип кете берген да мунун баары. Бул жагынан Сагынбай Орозбаковдун манасы биз үчүн баа жеткис булак десек болот да. Мисалы үчүн 100 жыл мурун кыргыздар кандай сүйлөшкөн? Турат. Кааласаң лексика жагын, кааласаң морфология, кааласаң синтаксисин чагып изилдей бер. Анан ошондой чыгат. 100 жылдын ичинде биздин тил канчалык өзгөрдү? Кандай жасалма конструкциялар кирип кетти? Баягы мына мисалы үчүн Медин Албаевдин бир ыры бар, сонун бир маалда дейт, мындай сунуш киргиздин болду чем түн ортосу кайталык деген. Сунуш киргизүү деген бул орус тилинен келген. Внести предложение. Ошол поэзияга кирип кетип атат. Бул эми азырга алып карасаң, иш кагаздардын тили болуп атпайбы? А бирок тиги поэзияга сонун эле кирип кетти. Мындай нерселер абдан көп. Ошондуктан ушул жандан алып караганда Сагынбай Орозбаковдун манасы абдан биз үчүн баалуу. Сагынбай Жомокчу кыргыз мурда көрбөгөн элдерге, жерлерге, жаныбарларга ат коюп, жаңы сөздөрдү жаратып тилибизди байыта берген. Сагынбайдан биз сөз жасоонун нукура кыргызча үлгүсүн көрө алабыз. Келгиле, мындай мисалдарга кайрылып өтөлү. Ал күнү антип жаткырып, эртең менен нан иште, Артурду да ам таттырып, ата уулга бир тондон, аземди тондон жаптырып, айыл башы аксакал, анын үчүн манастын артында калды көп макал. Нан иште бүгүн бул түштүк диалектиде гана колдонулган сөз катары кабыл алынып жүрөт. Мааниси таңкы, жеңил тамак. Бирок бул сөз Кошкорлук Сагынбайдын лексиконунда да болгон экен. Ылгабай эле аны эл алдында ырдаганына караганда, ал кездеги эл деле бул биздин сөз эмес деп чырдабаса керек. Дагы бир мисал алалы. Ак параң мылтык дейт. Франк француз элин түшүндүргөн параңги сөзү перс тилинен кыргызчага бараң деп өтүп, жалпы эле Европа элдеринин аталышы катары колдонулуп калган. Ошондо ак параң мылтык түбү франк мылтыгы деген мааниде болуп калат. Мындайча айтканда Европа мылтыгы. Эми ошол бараңдардын каны Балтамат Баатырга келсек, бул ким деп ойлойсуз? Ал абдан атактуу чоң жоокер киши болгон. Балтамат бул Бонапарт же кадимки француз императору Бонапарт Наполеон. Манаста кыргыздардан алыстай жашаган эл катары айтылат. Сагынбайдын вариантында Манас бараңдын каны
Балтаматты жеңгени өзүнчө окуя катары сүрөттөлөт. Келгиле, дагы бир мисалга кайрылалы. Лаяморт баатыр. Бул ким, кайсы элдин баатыры деп ойлойсуз? Леоморт бул орус элинин жомоктук баатыры Илья Муромец. Леоморттун же Муромдук Ильянын Манаска кирип калышынын себеби Манастын ак падышага каршы согушу болгон. Манастын түндүккө жүрүшү аталат. Ооба, Сагынбайдын академиялык басылышында ушундай дагы окуя бар. Уругу орус арыя, жердеген жери дарыя, Леоморт баатыры Алмамбет анда турганда Маңгылга бары урушуп кеткен экен. Акыры канчадан бери камсыгып Леомортко урушмак. Алмамбеттин акылы орустун андай бардыгын ойлобогон, укпаган Оя Манас баатыры. Сагынбай Орозбаков, Манас, академиялык басылыш, 6-7 томдор, 4 бет. Сагынбай өзү орустардын Кыргызга келишин жактырган эмес, аларга каршы мамиледе болгон деп эскерет Ыбырай Абдрахманов. Сагынбайды дагы түшүнсөк болот. Ал орус кыргынынан 1916 жылкы үркүндө Кытайга качкан. Ага чейин Ысык көлдөн зордоп көчүрүлгөн сарбагычтар арасында болгон. Анан кантип орус бийлигин жакшы көрмөк эле. Манасты жаздырып калуу демилгесин алгач Кайым Миптаков көтөргөн. Өкмөттүн буйругу, акчасы жок эле, өздөрүнүн жеке демилгеси менен башталган иш болгон. Кайым көлдөн арынга келип, Манас жаздыруу иштерин баштап, аны Ыбырай Абдрахманов улантып кеткен. Кийин Манасты жаздыруу ишин бийлик өз колуна алган. Сагынбай Манас жаздырып үйүндө отургандыктан, мурдагыдай эл алдында Манас айтып оокат кыла албай калган. Өкмөт жаздыруу үчүн беребиз деген акчасын өз убагында берген эмес. Андыктан үй бүлөсүн багыш үчүн жаздырууну токтотуп, Сагынбай элге чыгып Манас айтканга мажбур болгон. Анын колун караган үй бүлөсү бул учурда абдан кыйналганын Сагынбай Манастын алдына кошуп жаздырып дагы жүргөн. Эшеналы Арабаевдин Сагынбайды Манасыңды ылдан бүтүр же сутка беребиз деп опузалаган себеби да ушунда болгон. Жалпысынан айтсак, Сагынбайдын жаңы бийлик менен оту үйүшпөй калган. Биз эмнени айткыбыз келип жатат? Байкасаңыз, Сагынбайдын Манасында сырттан келген сөздөрдү өздөштүрүү эскиче, кыргыздын өзүнүн үндөштүк ыргагына жараша жүргөн. Бизге Сагынбайдын сөз жасоо чеберчилиги ошонусу менен баалуу. Бул жерде эми ошол сөздүн баары эле орусчадан кирди да деген пикир күчтүү. Бирок кийин кирилл тамгасы менен орус тили аркылуу кирген сөздөр орус тил ченемине ылайык жазылат деген эреже кыргыз тилинин кедерин атай эле кескен эмеспи? Эми чек араны бекем жаап, эсирге кирген башка тилдерде эле чет элдер, тилдер, мамлекеттер менен түз алака жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылып, жаңы сөз терминдерди жаратуу иши партиялык көзөмөлгө алынып, орус тили аркылуу гана өздөштүрүлүп калса, албетте кыргыз тили техниканын, илимдин тилин өздөштүрүүгө жараксыз болуп калат. Жаңы терминдин баары орус тили аркылуу гана кирет. Бирок ал күндөр өттү да. Бизге эми эмне тоскоол болуп жатат? Же тилибиздин даремети жетпейби? Мына Сагынбайдын мисалында биз кыргыз тили илгертен эле сопсонун сөз жаратып, өздөштүрүп келгенин көрсөтүп бердик. Демек, кыргыз тилинин чет тилден кирчү терминдерди өз алдынча өздөштүрүү мүмкүнчүлүгү, тажрыйбасы бар. Жок дегенде ошол дареметти колдонууга аракет кылып көрбөйлүбү? Эми кыргыз тили мамлекеттик тил болду. Мамлекеттик тилдин негизги функцияларынын бири эл аралык мамилелерди жүргүзүү же башка элдер, тилдер менен түз алака түзүү. Анда эмнеге кыргыз тилине дагы деле орус тили арачы жүрүшү керек? Жеке мен түшүнбөйм. Сиз түшүнөсүзбү? Бүгүн балким биз бабалардын ыргагына кайтып, тилибизди мурдагыдай үндөштүрө сүйлөгөнгө, жазганга кайчу учур келди.